Дүйнөлүк тарыхчы окумуштуулар куш салуу өнөрү Орто Азияда мындан 4000 жыл мурда пайда болуу акырындык менен дүйнө жүзүнө тараганын белгилешет. Ал эми аңчы иттер жөнүндө кеп кылсак, андан дагы ары кетип тарыхы таш дооруна барып такалат. Салбуурун оюну алгыр куш жана тайган салуу менен коштолгон кыргыз элинин комплекстүү аңчылык оюндары болуп саналат. Бугун Ош облусунун Папан айылында өзгөчө шаң. Анткени сентябрь айында Туркия мамлекетинде өткөрүлүүчү көчмөндөр оюнуна даярдык иретинде Салбуурун Федерациясы тарабынан Кыргыздын улуттук салбуурун оюндары, тагыраагы, куш салуу, тайган жарыш жана жаатуу боюнча сынак өтүүдө. Дайыма ушул жерде Кыргыздын салбуурун улуттук оюндары өткөрүлүүдө. Ага Баткенден, Жалал Абадтан жана Нарыңдан тайганчылар, жаачылар жана куш таптоочулар келишкен. Мына ушул оюндардан мыкты жыйынтык көрсөткөндөр көчмөндөр оюндарына тандоо сынагына катышууга укук алышат. Аталган оюндарга ат арытып алыскын Нарындан оюндарга калыстык кылуу үчүн тайганчылар Өмүралиев, Муратбек Осмоналиев, Таалайбек Жыеналиев, Элчибек агалар келишкен. Ош элинин өткөзүп аткан иш-чарасына, салбуурунуна жакшы ой пикир менен, жакшы тилек менен келдик. Нарын областынан ушул салбуурунчулар, тайганчылар жана мергенчилер болуп ушундай келип азыр ушул жерде турабыз. Анан эми жакшы уюштуруп, жакшы болуп атыптыр, жакшы ушул ынтымак фестивалындай болуп жакшы өтүп атыптыр. Урматтуу Оштук туугандар, биздин бул жерге келген максатыбыз эми ошо эки элдин ортосунда ынтымак чакыруу, ошо кыргыз оюндарын, салттуу оюндарын бири-бирибизге баягы опыт алмашуу деген, кыргыз тайган элге жайылтуу деген немеси менен мына жакшы туугандардын тайгандарын көрүп атабыз. Келген себебибиз тайгандар жөнүндө айтып кеттерем. Бу Ордон Ош жергесине айтарым. Бу жети областта чакырды. Канчалаган кишилерди чакырып тааныштырып атат. Биягына биз чоң рахмат айтабыз. Жети облустан мергенчилер, тайганчылар бардыгы, жаачылар, мүнүчкөрлөр бардыгы биригип Папан суу сактагычынын четинде топтолуп кичине салбуурун уюштурдук. Салбуурун оюндарынын эрежеси боюнча тайганчылар, жаачылар жана куш таптоочулар ортосунда өз ара оюндар болуп өттү. Анын негизинде тайганчылар, куш салуучулар жана жаачылар 3 топко бөлүнүп оюн өткөрүштү. Алгач тайганчылар арасында тайганды чыргага жүгүртүү оюну болуп өттү. Мында чыргага түлкү же чөөнүн терисин байлап, ат менен сүдүрөтүлүп узап бара жатканда калыстын уруксаты менен тайгандар бирдей коюп жиберилет. Калыстар маарага биринчи келген тайганды убактысы менен аныктайт. Соңунда 4 топко бөлүнүп, ар топтон чыккан биринчи, экинчи, үчүнчү келген тайгандар кайра чуркатылды. Андан соң алгач 350 метр аралык белгиленүү алынгандан кийин кайрада тайгандардын мыктылары иргелди. Жыйынтыгында биринчи орунга Ноокат жергесинен кайтпас аттуу каймана аты бар тайганы менен келген Манас Сатыбалдиев ээ болду. Ал эми экинчи орунду Кара Суу районунун Башбулак айылынан келген Азамат Шамаматовдун Учар аттуу тайганы багындырды. Үчүнчү орун Мусабек Масыров аттуу өзгөндүк тайганчынын Таргыл аттуу тайганына буйруду. Азыр салбурунга келгенде мына тайганын аты Актош. Мына тайганын аты Каракуш. Мынанысы 2 жашта, мына 3. Ошо бүгүн ошо салбурунга келдик. Биринчи орунду алабыз деп. Түштүк райондагы биздин ушул Салбурун Федерациясынын уюштурган иш-чарасы жогорку деңгээлде өттү. Келген элди мааны аябай жакшы. Ошол кыргыз элинин учур эмес, ушундай иш-чаралар тез болуп турушун биз каалайбыз. Ушуну өткөзгөн биздин ушул Түштүк регионуна жогорку деңгээлде алып чыгуу үчүн биздин Нурмуска, Нуралиева кандашыбызга дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми жаатуу оюндарында алгач 35 метр аралыктан катышуучулар жалпысынан 30 ок ар кандай абалда тике туруп, артка кайрылып жана отуруп атышты. Мына ушул тандоодон мыкты жыйынтык көрсөткөндөр. Эң көп упай алгандар тандалып алынды. Андан соң жеңүүчүлөр 40 метр аралыктан ок атып маарага тийгизгендер жеңүүчү аталышты. Анын негизинде жаатуу боюнча биринчи орунду Рыспек Сыдыков, ал эми экинчи орунду Бүбүсара Токторбай кызы, үчүнчү орунду Байел Момунов багындырды. Ош шаарында ошо кыргыз
дин ушул салттуу өнөрдү жаатуу өнөрүн эме кылган аркалаган эч ким жок болгондугуна байланыштуу ушул жаатуу жаачыларды көбөйтүү максатында жаачыларды чогулттум. Окуучулардын арасынан азыр ийгиликтерге жетишкендери бар. Бул жаатууга кызыкканыбыз биз негизи кыргызбыз. Кыргыздын канында бар бул. Кичинекейлигимден өзүм кызыкчумун. Ошого түрткү берип, анан көчмөндөр оюндарын көп көрүп, ошолордон кызыгуу болуп катышып калдым. Мына ушундай эле негизде куш салуучулар арасында кушту үндөккө чакыруу оюну да болду. Бул мелдеште куш ээсинен 200 метр алыстыкта жайгаштырылат. Калыстын белгиси боюнча мергенчи жемди, мисалга эт колуна кармап өзүнүн кушун чакыра баштайт. Бул жерде куштун мүнүшкөрдүн колуна учуп келген убактысы бааланды. Жыйынтыгында Ноокаттан келген карчыга кушунун ээси Адилбек Кудайбердиев биринчи орунду ээледи. Сары куш. Азырынча жаш бул, кийинки жылдан түлөк болот. Бул азыр түлөк болду элек да, жаш куш. Куш салганда, мисалы үчүн өзүн адам эс алып природада басып эс аласың да. Өзүм да кичинекей кезимден кызыгам. Эми үйрөнүп келатам да.